Башта. Мен Кант шаарынын Димитриевка айылына караштуу Димитриевканын даачасында жашайм. Өзүм 70ке чыккан пенсионермин. Мен ырайымдуу эл журт ушу силерге мен кайрылуумдун себеби ушундай өзүмдүн муктаждыгыма карата силерге жалпы элге түшүнүктүү болуш үчүн ушундай сөздү сүйлөп атам. Бизге тиги мамлекет тарабынан деле 3 айга чейин светке, жумушка баарына жеңилдик берип атпады беле. Ошого карата мен алган пенсиям өзүмдүн дарыма, тамак ашка керектелет. Колумда мат, одиночка тиги кызым бар. Өзүмдүн пенсионермин. Анан өткөндө тиги деп баягы тиги чоңдор тиги 3 айга тиги уруксат берилгенинен ошого карата мен Димитриевканын свет текшерген бухгалтерине барып, 500 сом алып барып, 411 сом болгонунан алып бардым. Алып барсам, анан кайра кийинки айдыкы 195 сом чыгыптыр. Анан чогултуп 500 сом берсем, 90 сомду да таап келиңиз дейт. Анан 90 сом жок болуп атат, айланайын. Эмкиде коштуруп төлөйүн десем, кинишка акчам менен тиги коп койду. Анан ыза болуп үйгө келип, эмне кыларымды билбей, анан үйдө отурдум. Анан текшерип келиптир тиги электрик бала. Электрик бала келгенден жалынып жалбардым. Алдыңа кетейин 2 күн калды, эми мен төлөп берейин, светти кыйбай эле кой. Пенсия тийсин, пенсиядан төлөп берейин, иштей турган киши жок. Кызымсыз болсо жумушсуз. Деп ошентсем болбой туруп эле тиги кызымды бияка жулуп ыргытып, тиги столбого чыгып туруп светимди кыйып салды. Түнкү саат 10-до. Анан эми баягы карайлаган тамыз сөт болуп эми коем, айыл башчыга барып көрөйүн деп, тиги айыл башчы да бир келин. Мен билчү эмесмин, бирок элден көп уккан бул. Аябай туура эмес отношение кылган, эң туура эмес келин деп. Түнкү саат 10